Assalamualaikum урматтуу мекендештер, урматтуу ноокат эли. Рамазан айыңыздар менен. Биз көптөн бери Рамазан айы башталгандан бери Талант YouTube каналына эч нерсе чыгарбай калдык. Анткени Рамазан айы бул айлардын султаны го. Рамазан айында бирөөнүн көңүлүн ортуп, бирөө менен жаман жакшы айтышпайлы. Рамазан айы эс алалы деп сүйөмкө тартпай атабыз. Ошого карабастан бүгүнкү күнү биз азыр мына буюрса азыр Ошко эртең менен азыр өзгөндөр платный жолдо баратабыз. Бишкекке карап жол тарттык. Анткени Ноокаттан биздин бир эжекебиз 75ке чыгыптыр, 75 жашта экен. Бир туугандары жок экен, балдары жок экен, жолдошу жок экен. Айтор жалгызмын деп айтып атат да эжекенин айтымында. Барар жерим жок дейт. Бүгүнкү күнү Алла ыраазычылыгы үчүн тааныбаган эле ошол Бишкекте бир инсан багып алып, карап, жардам берип карап жүрөт экен эжекени. Ба туулган жердин тупурагы алтын дейт го. Өз үйүм, өлөр төшөгүм, кыргыздын макалдары негизи ба жылдан жылга адам улгайган сайын кыргыздын макалдарын түшүнө баштайт экенсиң, жашоо өзү тарбиялайт экен да, мындай көрсөтүп, чындыгында кыргыздын макалдары аябай сонунда, мазмуну терең. Эжекебиздин жашы бир топко келип калып, эми улуу сөздө уят жок. Айтайын эми көрөрүм калган жок дейт да, алдан күчтөн кеттим дейт. Өз элиме, өз жериме баргым келет дейт. Сөөгүм ошол туул өскөн жерге, киндик каным тамган жерге коюлса деп ушундай бир арман кылат экен. Ошол Борбордо Нордой жакта жашайм бир жерде дейт. Айтор Ноокат элим мени жалгыз бул жакта таштап койбостур. Ушу туул өскөн жериме алып кетсе, ал жакта эч нерсем жок дейт. Сатып жиберген дейт. Кимдир бирөөнү айтат эми сатып жиберген дейт. Бир туугандарыңыз барбы десе, мен кичиги мен болчумун дейт. Итө мен 75ке келип калдым дейт. Эч кимим жок дейт. Ата тактан, ата тек жактан айтор баягы жолдошу тараптан дагы эч кимим жок деп айтып атат да. Азыр эми жашы бир топко келип калган аялга бир нерсе деш кыйын. Албетте чоң энебиздин жашы өмүрү узун болсун, көп жашасын. Кантсе дагы эми ушул өз элиме, өз жериме баргым келет. Ноокат эли ошол мени бир нерсе алып кетсеңер ушул жакта, ошол өзүмдүн киндик кан тамган жерге баргым келет деп сурангандан Рамазан айында ушул Алла ыраазычылыгы үчүн мал жан убакытты курбандык кылып ушул эжекебиздин ушул киндик каны тамган жерге келишине себепкер бололучу деп Талант YouTube каналынын ээси менен ошол блогер бала Талант иним экөөбүз Борборду карап баратабыз эми. Үмүт кылып Аллахтанчы, Аллахка табакал кылып. Анткени Ноокат 325 миң калкы бар эл. Бизде бизнесмендер бар. Эми барганда билебиз кайсыл жерден, кайсыл айыл өкмөттөн, кайсыл айылдан. Мен ойлойм сөзсүз түрдө тууган уруктары чыгат. Ноокат коому бар, Ноокат коомунун төрөгалары бар. Толкунбайке бар, Чилисай. Ноокаттын жогорку кеңеш депутаттары бар, ишкерлер бар, айтор. Мен ойлойм, азыр эч нерсем жок, жеримди сатып бергенде. Жерин ким сатып берген билбейбиз, барганда өзүнөн угабыз. Ал ушул кезге чейин багып жүргөн инсандын андан интервью алабыз. Айтор эч болбосо бир 2 сотик жер сатып алып, 2 сотик жер сатып алып, сиф панелден бүт шарты менен бир бөлмөлүү үй салып берип болсо да алып келебиз деген үмүттөмүн да. Бизде азыр Ноокаттан ошол Төлөс айыл өкмөтүнөн Төлөстөн кайрымдуулук фонд бар. Ошол ал фонддун жетекчиси менен сүйлөшүп, балким азыр эми биз албетте эртең барганда
ал эжекенин эм банкы бир нерсеси болсо айтор конкреттүү ошол эжекенин чоң эненин гана эм банкын биз мына ал YouTube каналга чыгарып коебуз, YouTubeга, чтобы түздөн түз бир гана эжекеге түшө тургандай, башка эч ким, бир гана ошол өзүнүн гана эм банкын коебуз чоң энен. Рамазанда зекет бере тургандар бар, садака бере тургандар бар, орозо фитир бере тургандар бар. Мен ойлойм да, мен өзүм сиф панелден мына быйыл 2-чи жыл жашап атам. Сиф панелден үй салып жашаганмын. Бир айда бүтүрүп коюшат да, бир бөлмөлүү үйдүчү. 1,5 миллионго бүт шарты менен сонун сиф панелден бир бөлмөлүү үй бүтөт баардык ичинде. Мен өзүм 2 миллион 800гө 6 бөлмөлүү үйдү салганмын. Жылуу аябай сонун. Электричество менен топлуу пол менен отурасың. Көмүр деген нерсени билбейсиң. Жалпы бир жылга ошо көп максимум 1000 сомдон акча кетет экен электроэнергия. Үй жылуу всегда теплый пол менен эле жылуу турат. Бир жылда 12 000 акча кетет экен. Көмүрүң 13 000 болот бай бир тонна. Бир тонна көп болсо 2 айга жетет. Айтор ошогон бир сиф панел Adex фирмасына салдыргам. Ал байке дагы Мурсалим деп жетекчиси жакшы байке. Ал бул эжекеге өзүнүн эле жумуш бак, өзүнүн расходторун алып, мындай кызмат акысын албай жардам берет болуш керек деп ойлойм да. Ушул максатта баратабыз эми. Баргандан кийин интервью алгандан кийин, интервью чыккандан кийин эл сынчы эл таразы азыр тез эле таап коюш. Азыр чоң эне балким жаш бир топ барып калгандыктан тартынып айтпай атабы бир туугандарын. Ата журт бар, кайын журт бар, тага журт бар. Мен ойлойм бир туугандарын, тууган уруктарын тез эле табабыз депчи. Анан акырындык менен бир команда болуп, бул чоң энебизди биз Борбордон алып келип, ошо Киндик Тамганын туулуп өскөн жерине буюрса ноокатка алып келебиз деген үмүттө баратабыз. Буюрса эртең менен таң эрте оозду жабып, багымдатып окуп жолго чыкканбыз. Уже өзгөнгө келип калдык. Мен ойлойм ооз ачарга Борборго жетип калабыз. Эртең күндүзү шашылбай интервью алып, анан буюрса аман эсен кайтып келебиз. Ошого ооз ачардын алдында дуа кабыл. Бизге дуа кылып туруңуздар, аман барып аман келели. Күтүп туруңуздар. Бул чыгарылышты азыр биз алдын ала чыгарып кое беребиз. Чоң энени ким экенин, кандай жашоодо, ким жардам берип, канча жашап атат, пенсияга чыкканбы, эмне тиричилик кылып атат, кимдер менен жашап атат бүгүнкү күнү, болгону болгондой буюрса чагылдырып беребиз. Ушундай урматтуу мекендештер, биз буюрса аман эсен жетип алалы, биздин акыбызга да дуа кылып туруңуздар. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум.